Азыр сүрөттү алмаштырыш үчүн биринчи Google'га кириш керек. Так, Google'дан Google аккаунт деп басасың. Google аккаунт Google дегенди тандаганда Google атал. Google аккаунт деп басканда My аккаунт ушул чыгат да. Мына бул менин аккаунтум, көрдүңбү? Сеники мисалы башка болушу мүмкүн. Сен өзүң ушунда көрдүң, мен өзүм Мерим Нурдинова 92 деген эметимди бастым. Паролумду жазгам, ошон үчүн киргенмин да. Азыр мен сага башынан ушинтип почтаңды жазасың. Кайра баштан сага коюп берейин. Мисалы добавить аккаунт. Ушул жактан добавить аккаунт деген сыяктуу бирдекени басып, меники уже баары бар да, ошон үчүн мен прям с нолдон баштап көрсөтө албайм да. Негизи ушунда телефонный адрес электронной почта деген жерге чыгат. Ошол жака өзүңдүн почтаңды жазасың. Ошол аккаунтту ачканчы. Так. 92 собака gmail.com. Далее. Уже добавлен деп көрдүңбү? Анан кийин далее дегенде пароль чыгат. Ошо паролуңду эле басып коесуң да. Анан кийин ушул жерге басканда, могул өйдө жакта көрдүңбү? Эме сүрөтүм турат кичинекей. Ошол кичинекей сүрөттү кандайм кичинекей изменить деп турат, көрдүңбү сүрөттө? Изменить дегенде анан загрузка фотографий деп турат. Загрузка фотографий. Так, басканда мына файлы деп турат. Мен файлдарымда менин мурунку сүрөттөрүм бар. Бир сүрөтүм бар. Жок, моуну басып коеюн, мына. Могул сүрөттү кылганмын. Ушуну басып койсом, ал ушул болот азыр. Мына, Мерим Нурдинова. Установить фото профиля. Кана болот болду экен. Что-то кичинекей сүрөт болуп калды го. Так. Мына болуптур, мына Мерим Нурдинова, видишь, алмашты. Анан YouTube'га киргенде уже алмашкан болот бираздан кийин. Сразу эмес, конечно. Бираз убакыт беришиң керек. Азыр пока көрдүм ушундай. Пока мына уже алмашып калыптыр. Мына, мой канал Мерим Нурдинова. Көрдүңбү? Сен да ушинтип алмаштырып алсаң болот.